Алиаскар Кадыржанов өспүрүмдөрдүн Кочкор райондук спорт мектебинин дзюдо боюнча машыктыруучусу. Жүздөй тарбиялануучусу болгондуктан ал таң эртеден тарта тээ кечке чейин негизги жумуш менен алек. 2 жылдан берки мындай тынымсыз аракети текке кетпей, балдар кыздарынын ар кандай деңгээлдеги мелдештердеги медалдары 70-ке чамалады. Бирок каржылоонун өп жаптылан бардык эле күч сынашууларга катышууга мүмкүндүк болбой келет. Бүт эле келип эле финанс жагын такалып калат да. Анан финансыны ата-энеси каржылайт. Анан булактардан жанагы бизнесмен деп. Анан спонсор 2-3 кийин өзүң да уялып калат экенсиң. Анан айло жок ноокат болуп, кээде чыга албай калабыз. Азыр УТС деп тренировочный эмеге тыйын бөлүп атышат. Кичине жакшы, но тоокко жем чачкандай болуп атат да. Өздөрүндөгү ушундай ыңгайсыздардан уланбы Кочкорлук дене тарбия жана спорт адистери Хан Ормондун байгесине арналган республикалык турнирди кичи мекендеринде уюштурушкан. Мындай демилге жергиликтүүлөрдүн да ар тараптуу колдоолоруна алынгандыктан олуттуу деле көйгөйлөр жаралбады. Эгер Нарын облусунда спорт ушул түрү жаңгыдан гана өнүгүү жолунда экенин эске алсак, анда Кочкор өлкөсүндө өтүп жаткан мына ушул бүгүнкү турнир аны андан ары кеңири жайылтылган мыкты өлкө. Бул турнирге өлкөнүн бардык аймактарынан өкүлдөрү келишкен. Жаш өзүчөлдөрүнө жараша 3 топтогу 34 салмак категориясында өткөн бул мелдештин татамисинде жалпысынан 250 балдар жана кыздар күч сынашты. Алардын ар бир кармашуусу курч мүнөздө болгондуктан үйөрмандардын бүйүрлөрүн кызытпай койбоду. Айрыкча дзюдо боюнча чейрек кылымдык тажрыйбасы бар Сокулук районунун атлеттери адаттарынча лидерлик тизгинди эч кимге беришпеди. Ошол эле учурда спорттун ушул түрү эми гана телчигип жаткан Ат башы, Жумгал жана Кочкор райондорунун балбандары да байгелүү орундарга көтөрүлө алышты. Биз ачып 22 жылдан бери келатабыз. 8 мастер спортта бар. 1-2 жолку чемпион Азиябыз бар. Сагыналиев Чыңгызхан деген. Исламский играга барып чемпион күрөш боюнча өзбек күрөш боюнча 3-чү коло медаль алып келди. Жакын арада эле Кудай буйрса. Дзюдо катал кармаш менен биргеле кандайдыр бир деңгээлде кооз элементтер менен коштолгондуктан ага калыстык кылуу баарда мурда сулуулук менен күчтү айкалыштыра билүүнү талап кылат. Андыктан тестелердин беттешүүлөрүнө улуттук федерациянын тажрыйбалуу арбитрлеринин тартылышы тегин жерден эместир. Тажрыйбалары бар. Эл аралык турнирлерде дагы калыстык кылып атышат. Биз дагы ошол балдар менен келип калыстык кылып атабыз. Бүгүнкү күндө ушул Нарын областынын дзюдо өнүгүп аткан абдан кубанып атам. Балдардын чеберчилиги абдан жакшы, өнүгүп өсүп атат. Эми бул турнирди мен ойлойм эл аралык деңгээлде же болбосо спорт чеберлиги намын бере турган турнир кылыш керек. Айтмакчы, Хан Ормон турниринин байге фондусу 500 000 сомду түзүп, башкы 5 орунду ээлешкендерге дипломдор менен бирге кызыктыруучу сыйлыктар да ыйгарылды. Ал эми жеңиштеринин минтип багаланышына жетип ашпаган тестелердин кубанычтарында чек жок. Мен аябай кубанычтамын, что ушундай мероприятия келгениме аябай кубанычтамын. Эң жакшы көргөн спортум дзюдо. Ар кайсы жерден келишти, баары менен достошуп, ынтымакта биримдикте утабыз буйруса. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.